Кызыңдын жакшы жаңылыгы бар экен атасы. Зина. Аты ким экен? Руслан экен. Куда салам алейкум. Куда утпасын? Москвада биздикилер көп да. Ошо айтыңызчы. Бирөөсүн кармап алса керек да. Шострай. Ассаламу алейкум, ата. Валейкум салям. Жоқ Москвада. Москвада bir кыргыз тапкан жоксуң. Yolaga söykөй салып ырастылган турбайсыздар. Кошулушуп эки жаш жуп болуптур жар. Оскар, я же вижу, что вы от нас не в восторге. И вы мне с первого взгляда особо не понравились. Тихо, спокойно. Нужно сделать так, чтобы они разлюбили друг друга. А давайте выкрадем ее. Пойдем, по-пацански разберемся. Мимоза, өлтүрө алба, Мимоза. Раз на раз! Выдува! В Москве сейчас много киргизов. Онда киргиз эмес, кыргыз, Мен деле сени өрүс деп аткан жокмун да. Строительная компания Top Construction. Приобретайте квартиры в новых домах по доступным ценам. Спешите приобрести элитные квартиры в новых домах в зеленом районе города. Айнурчка. Ау. Бу кайсы көнөкмен кийин я? Каяка таң атпай кычырап. Бүгүн тиги аттестация тапшырмактын да. Обедке келишмек. Ишине чекчей болайын? Анда мен тамак жылыта коеюн? Жок, иштим бул кекиртектен иштеп кетпейди. Андан көрө духимди берчи, себим салайын. Духи? Ооба. Жок духи. Кандай калбай калдыбы? Калбай калды дейт. Өмүрүңдө духи болгон эмес. Жокпу, сен эле жүрчү элең го. Аны духи дебейт. Аны освежитель дейт. Ошондон бере берчи мейли. Аны акыркысын кече кыздарга жолуккан барганда себеп койдум эле. Түгөдү. Өзүң женскийди алып албайсың. Калаш эле басып жүрөсүң. Аны унисекс деп коет. Боло берет, и женский, и мужской. Башкы өзү жалган арыздын негизинде кызматтан кетти. Кече 10 декабрь кечки саат 9 чамасында 5-кичи райондо үйүнүн алдына милиция кызматкерине ок атылган. Алган жаракаттан улам ошол жерден милиция кызматкери бул фактты өчүрүп койчу телевизорду. Белгилүү бир жакшы жаңылык укпай койдук го. келген жардамдан өлгөн деп айтылган. Иштериң кандай балам? Нормально мı? Уктап атасың го? Түн менен иштеп атасың го? Азырынча ушундай болду. Көрсө баары жакшы болот. Жакшы болсо эле болду балам. Жумуш деп жүрүп өтүп кетебиз го. Бир аз калды апа. Көрсө баары жакшы болот. Солуң кара балам. Жумуш деп жүрүп мына мендей болуп, оорукчан болуп баса албай тура албай калсаң,
Андай адамдын эч кимге кереги жок. Атам болгондо баары башкача болот беле. Ким билет? Ладно, мам. Мен жумушка барайын. Если бир нерсе керек болсо чалыңыз, э? Макул балам. Өзүңүз эч жакка чыкпаңыз. Алло. Так, силер даярсыңарбы? Все, чыккылан да бара бергиле. Алтын, могу акчаны катып койсоң? Бул кайдагы акча? Эмне болгон акча? $10,000 бул жерде. Тиги үйдүн сатылгандан кийин артып калган акчасы. Катып койсоң, анан кийин толуктап кайра атамдарга беребиз. Жан, атамдар деген бизге карызга эмес жардамга берген. Тем более ипотекабыз бар. Жок. Биз муну толуктап кайра беришибиз керек өздөрүнө. Катып кой. Анда жөн эле үйдө кармабай, иштетип, эртерээк кайтарып бербейлиби? Болбойт андай. İşletпеш керек бирөөнүн акчасын. Толуктап беришибиз керек кайра. Андай болбойт. Урматтуу достор, ушул Шерине сериалыбыздын астында комментарий, калуу тилектердин баарын окуп жатабыз. Командабыз менен сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Жана ушундай сонун сериалды тартканга бизге колдоо көрсөткөн, жардам берген Top Construction курулуш компаниясына терең ыраазычылык билдиребиз. Жана ушундай эле ушул компаниядан батир алууга чакырабыз. Эмнеге ал жакты алыш керек? Анткени ал жакта ыңгайлуу бар, жана жер астындагы паркинг, жана эң башкысы таза аба менен дем алып каласыңар. Ооба достор, баардыгыңыздарды күтөбүз. Биздин компанияда келип бермекөзгө кошуна болуп жашаңыздар. Байхан Аманович, подпишите вот здесь. Байхан Аманович, аренданы качан төлөйбүз? Байхан Аманович, Байхан Аманович, мен жумушка кечикпесем болобу? Москва, мына Москва. Айтбек! 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 Ты где? Бул жактан кетиш керек болот. Неге? Так надо. Кыргызстандагы таш тоору биздин заманга чейин 2.604.000 жылдар аралыгындагы мезгилди камтыйт. Эми элестет. Кечирип коёсуз. Саламатсызбы? Залкар Аманович. Я минуточку. Садитесь. Прошу любить и жаловать. Это наша новая студентка. Биздин вузда окуйт эми. А ты, Алия. Аличка, отуруп ордун алыңыз. Кечирип коесуздар. Кабыл алыңыз. Бар жай. Извините. Всё. Итол орун берип өзүң өтөт. Gel, gel. Алло, шеф. Не олдуңар? Келесиңерби? Макул. Менин дурайындар шашпай, уктап чай ичип алып келбейтпи.
Алло. Саламатсыңар ба? Сиздин компанияңызга биздин компаниябыздан сунуштар бар эле. Тилекке каршы компания азыр сунуштар үчүн жабык. Биздин сунуш сизге жагат деп ойлойм. Жолугуп сүйлөшсөк болобу? Макул. Каяктан жолугабыз? Биз уже сиздин үйүңүздүн алдында турабыз. Мен азыр ал үйдө жашабай элемин да. Жок, биз азыркы жашап аткан үйүңүздүн жанында турабыз. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Байхан мырза, биз силерге жакшы сунуштар менен келгенбиз. Эмне сунуш? Компанияны сатып алалы дегенбиз. Мен компаниямды жөн эле сатып алгыдай бул эмне буюм беле? Жок, туура айтасыз. Ошон үчүн сизден уруксат сураган келдик. Уруксат бербей койсомчу? Эми уруксат бербей койсоңор башкача сүйлөшөбүз да. Башкача дегениңер кандай? Коркутасыңарбы? Жок, просто сизге башка сунуштар менен келебиз. Эми кандай сунуш экенин өзүңүз деле билип атасыз да. Анан компанияңыз кандай абалда экенин жакшы билесиз. Бизде болсо жакшы мүмкүнчүлүк бар. Аны туура жолго салып кеткенге. Анан өзүңүз да билесиз. Уже 2 киши каза болду. Аны кайдан билесиңер? Эми Байхан мырза, рынок кичинекей да. Биз деген конкуренттерибизди байкап турушубуз керек. Сиз ойлонуп көрүңүз. Анан бизге чалыңыз. Уважаемая комиссия, Джергалубай у нас очень хороший специалист, но у него своеобразный взгляд на мир. Ошон үчүн анча-мынча кылган иштерине көңүл бурбай эле койгонсуз, э? Джергалубай. Мен аттестацияга даярмын. Саламатсыздар. Ооба. Топ Construction курулуш компаниясынын Rich Home бизнес класстагы үйүнө куш келипсиздер. Анда эмесе, баштайлы. Жүргүлө. Өзүңүздөр көргөндөй эле биз бардык талаптарга жооп беребиз. Эгер жооп бере албасак, анда айла жок жооп бере албайбыз. Бул зданиянын отопление системасы кандай? Чоңуз. Атыңыз ким? Меникиби? Меники Асель. Не мынча татынакайсыз, Аселчика? Джергалубай мырза, кечээ субординацияны сактаңыз. Парковка кенен толтура машина батат. А вдруг машина өрттөнүп кете турган болсо? Эмне болот? Өйдө жок, кичекей. Быйтыкы пожарниктер чөт дагы. Үшүп салат. А үйдүн үстүндө чоң байке отурат. А эмнеге отурат? Машинадан чыккан түтүндөрдү өзүнө соруп алат. Жүрүлө кеттик. Биздин Шерине сериалыбыздын официалдуу партнеру Алхан компаниясына ыраазычылык билдиребиз дагы. Менин колбасаларымды сиздерге сунуштайм. Кандай менин колбасаларымды? Биз чыгарган колбасабызды сунуштайм. Таза жана даамдуу. Ошентип визиткаларын таштап кетти ата. Булар бизден бир аз аксай түшкөнүбүздү билип, өздөрүнчө кыйын болуп кетти окшойт. Муну шашпагыла. Мошталар туура сунуш киргизе алат ата. Биздин болгон мүлкүбүз арестте. 2 киши өлдү. Чындыкты да кайдан издейбиз ата? Чындыктын баасы кымбат окшойт балам. Бирок
Мен саған мұны үйреткен емеспін де. Өзің ойласаң, қандай мейнет менен, қандай азап менен ушул деңгээлге чыгып алсак, ана сен сатабыз дейсің. Анан не кылалы ата? Дагы эмнени күтөлү? Маңкаңды тарт, балам. Бизнестен ушундай ысык суу болот. Бирок билип кой. Ар бир жамандыктын артында жакшылык күтүп турат, балам. Азырынча мына тергөөнүн жыйынтыгы чыкмайынча, азырынча биз эч кандай чечим кабыл ала албайбыз. Түшүндүңбү, балам? Шеф, тұрыңыз. Жұмыс бітті? Қандай бітті? Іштегіле тұр. Ой, бітті жұмыс дейін, комиссияларыңыз кетті. Бітті? Қақ етті? Білбеймін. Маға айтқан жоқ, үйлеріне кетті штош керек. Не деді? Мен жөнінде бірдеме деді бе? Ешбей. Не дешті, айтпайсың ба? Точно білем, бірақ жырғалбай тілінде мындай деп жүріп, несін сөйлеп отқан. Тұрыңыз, шеф. Алло, шеф, қандайсыз? Бұл мен Жырғалбай. Баш? Менікі өзім собственный башым ба? Менікі жақсы да, шеф, сіздікі қандай? Білмеймін, может, погодадан бұл же мұрын ұшты қармач емес біле? Жоқ, андан емес. Атайын үйге орбай сен қачан ойғанады деп үш жерде отырған үшін башым ауырады. Кішіне көсілім көт. Не олдың Жырғалбай? Ештеңе, шеф. Жоқ, комиссиямен не олды? Комиссия келді, нормальный, вау, сон салып отырсың деп кетті. Сен өз түш көргеніңді айтып беретасың оқшау, Жырғалбай. Госкомиссияда ашық сұраулар көп қалды. Стройкаға сұрау жоқ, біреу лично саға толтыра сұраулар қалды. Шыл мақтан қыз болдың да бүгін. Осырдың ба? Эйланда мен жылайын. Сен шефтен чечім күт. Життер! Тазарақ шым бар ба? Життер. Чыңғыз. Таныша албайлы. Қандай киімсің ел? Келем таныша өрелі. Келем таныша өрбейсің? Таныстыңды, таныстың. Берсең сұнған, кел таныша өрелі. Берсең, не барсың берсең чыңғыз? Қандай алшы берсең таныша өрелі. Берсең сұнған. Берсең сұнған. Берсең чыңғыз. Берсең таныша өрелі. Назданбай чым, таныша өрбейсің? Берсең сұнған. Кімсің? Не олды сілерге? Қандай не олды? Кімсің? Ашқар қандай тейші отасың? Командирский вы! Все собрала? Да. Абей, доске қайқы? Біз кеч керек болады тозым. Не, Аяшка бірдеме деді? Ой, жоқ, Аяшка не при чем. Мен жаңағы следствиямен жұмысыма байланысты көчіп тұрыш керек болады біраз. Менің шарттың ары қарайсыңар да. Қалбаса жай қалады кемісті.
Ойымның қақтағы колбаса да. Тамаша дейм, досым мен тамаша доска. Тұра. Сізге чоң рахмат. Ештеңе емес доска. Біздің сынайын деп қалған ешік сілер үшін ардайым ашық. Рахмат. Болып тұра еш. Біз шыға берелі сілер дайыр олғымды айтып қоямын. Қайра келіп жүктерді алып шығасың. Жүр. Көтерішкен кім не бар? Дештек еді. Айышқан көтер олайын ба? Жақындарға өзгөчө маанай тартуулап, сый көрсөткүңүз келеби? Анда даамдуу тамак аштын, жагымдуу атмосферанын ордосу болгон Байгазан Реста чайканасы сизге бул мүмкүнчүлүктү тартуулайт. Мыкты колоритте жасалган бөлмөлөр, караоке залдар, бий аянтчасы, жогорку квалификациялуу ашпозчулар, тейлөөнүн мыкты үлгүсүн көрсөткөн кызматкерлер ар дайым сиздердин кызматта. Ташкордо, козу гриль, сый кабырга, лобстер, кабырга плов, стейктин 10дон ашык түрлөрү жана башка чүйгүн тамактар күтөт. Дарегибиз Касмалы Байелинов 131. Байланыш телефону 0505 88 44 88. Даамдуу тамактардын ордосу Байгазан. Жаным, саған не болған? Мұшташып кеттім. Тышчылық па? Главное, аман есенмен. Бар жақшы. Бетіңді қарашы. Орған жоқ па? Тағале жаш кездегідей көрініш қой. Айт. Анда да тағы ұшындай кегітермен танышқанбыз. Есіңде? Анда да ұшындай таяқ жеген ба? Тұра, есімде. Мендегі ұру аттың мұнысындачы. Тиіп атпады. Ударың жақшы екен, досым. Келесі о. Сен аны қойып айтып қойсың ма, өлген жоқпын деп. Телевидениеде, интернеттің барында сені өлді деп отпады өле. Ал официальная версия, брат. Брат, мен жөнде ешкім білбеш керек. Ма покушение oldu. Демек біз тура жолда екенбіз. А службада постоянно бранжлетпен жүреді. Вообще-то мен саған бүгін экспертизаның результатын айтайын деп келгем. ДНК-ны? В общем, брат, Айтбек Айштамның ұлы болып шықты.